11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Аба ырайынын аномалдуу жылышынын натыйжасында өлгөн балыктар Фиджи жээгинин каптап калды. Климаттын өзгөрүүсү кандай жаман жагдайларга алып келерин билесизби? Акыркы күндөрү Тынч океандын жээгинде табигый эмес болгон жогорку температура катталып жатат. Мындай климат фауналарга зыян тийгизип, балыктардын өлүмүнө алып келүүдө. Жердин климаты 100 жыл ичинде кандай өзгөргөнүн НАСА космос агенттиги жарыялаган. Сиздер көрүп турган видеодо НАСА 1880-жылдан тарта азыркы күнгө чейинки жылуулук динамикасын чагылдырган. Көк түс менен орточо температура, сары түс менен ортодон жогорку температура көрсөтүп турат. Климаттын аномалдуу жылыганы 2015 жылга туура келет. Эми эртең аба ырайы Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай өзгөрөт? Буга кененирээк токтолсок. Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык бойдон сакталат. Казакстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын жок аба ырайы сакталат. Ошондой эле Астана жана Алматы шаарларында асман ачык болгону менен абанын температурасы орто ченемден төмөн болот. Жылуу өлкөлөрдүн бири Өзбекстандын түштүк-чыгыш тарабын жаан-чачындуу циклон каптап турат. Көпчүлүк аймагын булут каптаса, Нукус өрөөнүндө гана асман ачык болмокчу. Түркмөнстанда жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы жогорулайт. Тажикстанда кыш мезгили үчүн аябагандай жылуу аба ырайы күтүлөт. Хорок өрөөнүндө жаан жааса, Ходжент шаарында +18 градуска жылуу болот. Кыргызстанда эртең Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана республиканын тоолуу аймактарында бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Асман ачылып, күн жылыйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушундай болду. 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап, өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.